Keyinki söz Kadırбеков Нуржигит Kadırбековичте. Assalamu alaikum. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, эки жакшы кабар айттыңыз. Азыр Казакстанда жагдай нукка түшүп баратат. Мыйзам таласына келип аткандай болуп атат деп, мен абдан кубанычтамын. Анткени бир тууган эл баары бир жүрөгүң сыздай деген. Түндө чындап айтсам, уктай алган деле жокмун, казактарды ойлоп. Экинчи жакшы кабар, чек аралардын жабылбаганы, эми ушундай да пайдабыз тийбесе, ушундай да жакшылыгыбыз тийбесе, биздин бир туугандыгыбыз кайсыл? Бул абдан жакшы кабар. Жаппай эле колдон келсе жардам берели. Керекти үйлөргө чейин бөлүп кеткенге даярбыз. Бул өтө маанилүү маселе. Менин кийинки суроом тышкы иштер министринин өкүлүнө. Вы же делаете, отслеживая ситуацию в данное время, да? Делаете справку. Как охарактеризуется ситуация в целом? Как теракт, как агрессия, либо как внутриполитическая ситуация? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, ал жердеги акыбал боюнча мына азыр Камчыбек Кыдыршаевич дагы айтып кетти. Улам барган сайын улам жаңы маалыматтар келип түшүп атат. Жана чек аралардагы өткөрүү пункттарынын жабылышы боюнча, кызыл жана зоналарды киргизүү боюнча, анан кийин казак тарабынан дагы бизге маалыматтар берилип атат. Ал жердеги абал боюнча толук бизге келип түшкөн маалыматтарыбыз бар. Ошондуктан биз дагы ушул Казакстан Республикасындагы биздин жарандарыбызга да кайрылып айтып кеттик. Алар дагы өздөрүнүн коопсуздугун карап, баягы жашаган жеринен чыкпай, массалык түрдө чогулган элдер чогулган жерге катышпай, өздөрүнүн коопсуздугун сактап, үйдө болуп турууну жана сөзсүз түрдө биздин Казакстандагы элчилигибиз менен, Алматыдагы ген консулдук менен байланышта болууну биз аларга өз тарабынан рекомендацияны бердик. Суроону кайталап коеюнчу. Сиздер муну агрессия катары сүрөттөп атасыздарбы, же ички саясий жагдай катары сүрөттөп атасыздарбы, же бир террордук акт катары сүрөттөп атасыздарбы? Биз бул жерде урматтуу Нуржигит Кадырбекович, дагы бир жолу айтайын, биз башка мамлекеттин ишине кийлигишип, алардын ичиндеги болуп аткан окуяларды чечим кабыл алуу менен же мындай сүйлөө иретинде эмне болуп жатканын айтууга укугубуз жок. Рахмат. Бир гана маселе. Бизге ошо кайрылган ОДКБнын эл аралык байланыштар негизинде кайрылганында айтып атышат. Бизде терроризм болуп атат депчи. Ушуну гана биз айтып атабыз. Ал эми анын ичинде эмне болуп атат? Мамлекеттин ичинде эмне болот? Биз ал жака кийлигишпейбиз, кийлигише да албайбыз. Чоң рахмат. Анткени бул жерде казак бийлигинин бир позициясы бар. Казак элинин бир позициясы бар, оппозициясынын бир позициясы бар. Анан кийин дүйнөлүк коомчулук бир өлкөлөр мындай деп ойлоп атат, экинчи өлкөлөр башка деп ойлоп атат. Ошон үчүн муну бир тактап алыш өтө маанилүү. Извините, я здесь хотел бы ответить. Урматтуу депутаттар, биз жанагы бул жерде бул баягы пиар кыла турган ар ким өзүнүн шайлоочулардын алдында, же башкалардын алдында мындай бир өзүнүн пиар кыла турган убакыт болбой атат да азыр. Мен ачык эле айтып коеюн. Мына азыр мага маалымат келди. Ак жол менен уже ак тилекти жабышты. Грузы тоже. Адам полностью на 100% жабышты. Эртең барып туруп Айдарбек жооп берсин элге. Эмне үчүн бизге ун келбей калганда? Эртең ундун баасы бир кабын 10 миңге чыйып кеткенде, 1 литр бензин 100 сомго чыйып кеткенде, бул жерде мамлекетте ойлошубуз керек да. Биз эмне көчөдө жүргөн эле бир адамдар эмеспиз да. Бул жерге келип алып силердин алдыңардан суранып, жалынып, жалбарып эле өзүбүз үчүн чечип аткан жокпуз. Силер үчүн чечип атабыз. Мамлекетибиз үчүн чечип атабыз. Коомубуз үчүн чечкенге аракет кылып атабыз. Силер, урматтуу депутаттар, коомдун жаңы шайланып келген депутаттары катары жоопкерчилик алганга тоже алыш керек жоопкерчиликти. Эртең Нуржигит Кадырбеков жооп бербейт да. Ал отурат ошо бир креслосунда. Мен адамдардын канынан корком деп коет. Ошондуктан урматтуу угандар, урматтуу депутаттар, мен сиздерди дагы бир жолу чакырып кетемин. Бул жерде саясат кыла турган, өзүңдү пиарлай турган, же шайлоого бара турган, даярдана турган убакыт эмес. Мамлекеттик деңгээлде мамлекетибиздин башчысы кабыл алган чечим. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоев чечимди кабыл алды. Тигил
başka memleketlerin başlarымен çoğu түнкү saat 2'de çeçim kabul alındı. Так, anan keyin egerde doğuş bere albasan, başka olsa, piyarlanbay, kandı başkanı oğuzun alıp süйлөбөстөн, жакшынакай кылып туруп, унчукпай олтуруп бергиле. Себеби эртең азыр мына мен тревожить этип аткан себеби азыр 7 посттун 4-өө жабылды. Эртең барып туруп 7 посттун баары жабылгандан кийин унду желкесине ким? Кадырбек ташып келип береби? Ким ташып келип берет? Элибизди ким багат? Элибиздин, коомубуздун ичини, тынччылыгын ким сактайт? Ошондуктан, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, сизди мен иним катары как сыйлаймын, бирок оозуңузга баягы жаман сөздөрдү албастан чечим кабыл алып берүүгө, тезирээк кабыл алып берүүгө, урматтуу достор, суранабыз. Менде дагы жоопкерчилик бар. Менде дагы жоопкерчилик бар, жеке адам катары. Саясатты азыраак кылып, же болбосо, көптөгөн сөздөр айтылып кетип атат, жабык иретте өткүзөлү. Бая мен сиздерден суранып айттым эле. Регламенттин канчанчы статьясы эле? 36 статьясы негизинде, 36 статьясы 1-пункт негизинде. Монда эл аралык келишимдер, аскердик маанидеги маселелер жабык артында каралат деп. Камчыбек Кыдыршаевич, абдан маанилүү маалымат бердиңиз, азыр чегаралар жаап атат депчи. Казакстан биз үчүн мындан да кыйын учурларда чегараларын жапкан, эми өткөнгө кайрылбайлы дедим эле. Кыйналып турганда бизге ошондо ун керек болчу, азыр ун керек эмес, Кудайга шүгүр. Бизде аманчылык, тынччылык, эки колубуз, эки бутубуз бар, өзүбүздү өзүбүз багалабыз. Ошондо деле чегараны жапкан, биз жашап кеткенбиз. Кеп анда эмес. Экинчиден, эгерде биз жоокерлерди жөнөтсөк, Казакстан ошол чегараларын ачат деген кепилдик барбы? Бул экинчи суроо. Үчүнчүдөн, башында абдан жок сөз айттыңыз, этика маселеси депчи. Биз ал өлкөлөрдүн ички ишине кийлигишпейбиз, комментарий бере албайбыз. Анткени кимдин кандай позициясы бар, ой пикири бар, аны айта албайбыз депчи. Ошол эле мезгилде биз пикир айтсак айтып атабыз, пиар, анан кийин саясий очко депчи. Жан дүйнөбүзгө, жүрөгүбүзгө кирип чыкпагандан кийин мындай чечимге келиш деле балким бир аз туура эмес. Мен сизди абдан сыйлайм, урматтайм. Өзүңүздүн милдетиңизди аткарып атасыз. Бул туура нерсе, бирок биз дагы пикирлерди айталы. Ошон үчүн улууга урмат дейт, күчүгө азат дейт. Баарыңыздардан эгерде бир аша кетсем, кечирим сурайм. Чоң рахмат. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, кечиресиз. Мен сиз биринчи жолу депутат болуп келатасыз. Я как один из опытных депутатов, то есть политиков, знаю, кто о чем говорит. Отличие от вас. Рахмат.